Бишкек шаарында быйыл жалпы аралыгы 35 чакырымдык веложол курулат. Ошондой эле унаа токтотуучу жайларды жакшыртуу жагы каралып жатат. Мындан сырткары 50 чакырымдан кем эмес жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдор оңолот. Шаар башкармалыгы социалдык багыттагы имараттарды жакшыртууну дагы максат кылып жатат. 60тан ашык билим берүү мекемеси, 9 саламаттык сактоо жайы жана 7 маданий имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Ошондой эле жаңы парктарды куруп, эскилеринин аянтын кеңейтүү да каралууда. Кыргызстандын жүзү болгон Борбор калааны жакшыртуу боюнча жарандардын пикири кандай? Кесиптешим Асель Асаналиева угуп келди. Азыркы салынган парктар жаштардын келечеги үчүн, анан жакшылыкка, жакшы максат менен, жакшы ойлор менен салынсын деген оюм бар. Азыр биз прогулкага бартабыз, например. Каяка барышыбызды билбейбиз, балдарды каяка ойнотконго көбүрөөк болсо, үйдүн жанында, или каждый районда бирден парк болгондо жакшы болмок. А так вот Дзержинкага келебиз ойнош үчүн, допустим, тетиги Билинка жактан. Ошол райондо качеля, горкалар менен парктар болсо, бизге ыңгайлуу болмок. Азыр мына чоңдордун баары главный парк сала турган жакшы жерлерди эле алып атпайбы? Ошолорду алыш керек, парктарды салыш керек. Парктар керек. Себептен биз буну аз да болсо өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошулуп жатат деп түшүнөбүз. Бирок ушу парктар курулуп жаткандан кийин биз эл дагы ошого туура көз караш менен карап, ошол жакты тазалыкты сактап, шаарды көктөндүрсө, шаарга жакын парктарды курса, ал жакшы да. Ал балдардын, биздин неберелердин, чеберлердин келечеги. Мен ага заамын. Мыйзамсыз жерлерди кайтаруу боюнча мен ал мыйзамды поддержка кылам. Баягы убагында колунан келгендер, бар жокту басып алгандар, алып алгандар, менчиктеп алгандардан алсын. Эми могу парктарды куруу туура эле көрөм мен. Негизи парк керек. Мурунку незаконный жерлерди кайра алып, элге парк жасап атканда мен туура эле көз караштамын. Парк негизи керек. Илгери бул Бишкек болуп электе мурун Фрунзе шаарында 15 республиканын ичинен эң жашыл шаар деп эсептелүүчү да. Ошого кайра келсек болбойбу деген суроо бар да. Келсек болот. Кайра ушундай парктарды көбөйтүп жашылдандырыш керек борборубузду. Парктар керек да. Парк деген бул жашыл абаны тазалайт. Парктарды мына ар кайсы жактарга салып атат, жакшынакай кылып салыш керек парктарды, керек бизге. Шаарды иретке келтирүүнүн дагы бир багыты бул мыйзамсыз берилип кеткен парк жерлерин муниципалдык менчикке кайтарып алуу. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында 2 жаңы сейил бактын курулушуна капсула салуу учурунда билдирди. Өлкө башчысы Бишкек шаарын жашыл шаар атын кайрадан кайтаруу негизги максат экенин, инфра түзүмдү өстүрүү менен бирге парк аймактарын коргоого, шаар тургундарына жана конокторуна ыңгайлуу шарттарды түзүүгө да көңүл буруларын белгиледи. Бул багытта кала жетекчилиги кандай аракеттерди көрөт? Бул тууралуу Бишкек шаарынын турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэри Мирлан Амантуров айтып берет. Анда биз менен бирге болуңуздар. Мирлан Казылаевич, биздин студияга кош келипсиз. Мына жогоруда биздин шаар тургундарын ушу Бишкек шаарын оңдоп түзүү, жашылдандыруу боюнча пикирин уктуңуз. Кандай иштерди жасап жатасыздар бүгүнкү күндө? Саламатсыздар. Биздин эми бул жанагы акыркы айтып кеткен президентибиз Урмат Сооронбайевичтин жана жашыл шаарды кайра алып келиш керек деген боюнча биз өзүнчө Бишкек шаарынын ошого келүү концепциясын иштеп чыгарганбыз. Ал концепцияда жылына 10 миңден кем эмес бак тигүү, бул жана 50 гектардан кем эмес газондорду тигүү жана живой изгороддорду тигүү. Жана ошол материалдарды алыш үчүн биздин өзүбүздүн Бишкек шаарынын питомниги бар. Ал питомниктин 2019 жылы 8 гектар иштечү экен. Азыркы күндө 10 гектарга жеткиздик. Мындан ары быйыл 15 гектарга жеткизебиз. 21 жылы 23 гектар ошол питомнигибиз иштейт. Ошол 23 гектар питомнигибиз Кудай буйрса биздин Бишкекти толугу менен жанагы жашылдандыруу боюнча көчөттөрдү жана живой изгороддорду баардыгын ошол материал менен камсыздайт. Буйрса. Жана бул иш-чарага бак тиккен бир иш, ошол бакты тиккенден сугарыш керек.
Ошого биз бир жылга 4 районго 25 километрден 20 километр бул суу каналдарын, суу түтүктөрүн пландадык. Ар бир жылда мындан ары биздин Бишкекте 20 километрден кем эмес суу каналдары, суу түтүктөрү жана 10 миң, быйыл 20-жылы 10 миң, 21-жылы 15 миң, ошондой болуп биздин жанагы бак тиккен өсүп кете берет. Ошол сейил бактарды куруу боюнча да маалымат бере кетсеңиз, учурда канча сейил бак курулуп жатат? Анан мына Түлөбердиев Көкчө тоо көчөлөрүнүн кесилишинде дагы 11 гектардан ашканга сейил бак курулуп жатпайбы? Ал качан аяктайт, качан ишке берилет? Анан ошол эми курула турган сейил бактардын өзгөчөлүгү эмнеде болот? Бул жерден айтып кетейин, 6 парк сейил бак салынып атат. Иш башталган баардык сейил бакта. 6-оонун тек 20-жылы бүтөт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, экөөнө жакында урматтуу президентибиз капсула салды 10 январда. Бул биринчи сиз айткан парк Түлөбердиева, Чолпонбай Түлөбердиев биздин баатырыбыздын атына аталган парк. Бул 11 гектар. Бул Көкчөтауский Түлөбердиева көчөлөрүнүн кесилишинде жайланышкан. Куруу иштери 70% аяктап калды десем болот. Бул биздин 75 жылдык улуу атамекендик согуштун бүткөнүнө биздин шаар тургундарына, кыргыз элине белек болуп эсептелет. Бул жерде да бир айтып өзгөчөлүгү ушул биздин мурунку союз өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз ушу Бишкек шаары ушундай белек кылып атат деген секте жаңылышпайбыз. Бул дагы чоң жакшы иш чара. Ал парктын өзгөчөлүгү баардык ичи жанагы ажаатканасы болот, баардыгы жарыктандырылган, камера наблюдения деп атпайбызбы, безопасность ошол болот, велодорожкасы болот, жөө адамдар басып эсе ала турган баардык иш чара камсыздалган. Жана ал жердин өзгөчөлүгү, ал жерде скейт тепкен адамдарга ошол дүйдөлүк стандарттагы скейт-дром болот. Аны башка жактан жасап алып келди. Бул жаштар үчүн абдан жакшы жаңылык. Ошол жакшы жаңылык, ошондой өзгөчөлүгү бар. Андан башка парктарыбыздын кийинки Азербайжан Кыргызстан достук паркы бул 10 майда ачылат. Жана Ден соолук жана Ататүрк экинчи парк болсо 1-июнга буюрса ачылат деп атабыз. Ошондо Кудайым буюрса быйыл 31 августка чейин ошол 6 парк тең толугу менен ишке берилет. Анын 3-өө жазында 1-июнга чейин ишке берилет. Бул жанагы 55 гектар жер парк салуу, бул дагы жана Бишкек шаарын кайра жашылдандырууну алып келүү боюнча бул дагы биздин бир чоң иш чара болуп эсептелет. Ушу Бишкек шаарын жарыктандыруу боюнча дагы сиздердин аракеттер жүрүп жатат. Ошол жарыктандыруу боюнча да маалымат бере кетсеңиз, анан ошо жарыктанган баягы жарыктандырууну оңдоп түзөө иштерин көзөмөлдөгөндү ошол райондорго да берели деп жатырсыздар. Ошол боюнча да айтып берсеңиз. Бул мен сиздерге толугу менен айтып коеюн. Бул быйыл жанагы биздин Бишкек жашылдандыруу ишканасы боюнча 10 миңден ашык бак тегүү, 50 гектардан ашык газон живой изгород тегүү, жана 20 километр арык түтүктөрү салуу, жана Бишкек свет боюнча 10 миң жаңы светоточка салуу болуп эсептелет. Мурунку ремонттор эмес, именно 10 миңди. Ар бир районго 2,5 миңден бөлүп бергенбиз. Азыр баары бекитилген. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой бюджетибиз кабыл алынды. Биздин шаардык кеңештин депутаттары кабыл алып беришти. Аларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Убагында жакшы, быйыл биринчи жолу ушул жаңы жылдан кийин эле кабыл алынып атат бюджетибиз. Бул иштер мына эртеңден башталат дегенден кеп. Жана Бишкек асфальт сервис ишканасы боюнча 40 километр жол, ар бир районго 10 километрден жана 40 километр тротуар салынат. Биз сиз айткан райондорго берди дегенибиз ошол баардык тизмени райондор берди, жана көзөмөлдүү райондор кылат. Биздин шаардык службалар салат, көзөмөл тизме берүү баардык ошол райондордогу бул жерде ичине аралашып, өздөрү дагы аралашып ичинде болот.
Айтсаңыз, мына Борбор каладагы ушул Ала Тоо аянты биздин ошо келген меймандардын, туристтердин, деги эле шаар тургундарынын сүйгөн жери да. Эми алыстан келген адамдар сөзсүз түрдө ушул Борбордук Ала Тоо аянтын көрбөй кетпейт болуш керек. Анан ушул акыркы жылдары аянтында гүлгө оронгону бир өзгөчө бир жакшы көрүнүш болду да. Быйылкы жылы ошо аянтта кандай иштер жүрөт? Быйылкы жылы дагы эле ошондой болот. Быйылкы жылдын жана гүлдөр дегүү боюнча жылдагы эле баягы колдонуп келген материалдарды эмес, жаздан баштап тиги кечкүзгө чейин гүлдөп турган гүлдөрдү караштырып атабыз азыр. Көбү жанагы тюльпандар уже отургузулуп калыптыр, сатылып алынып калыптыр. Эми алар жылдагыдай эле болот. Калган гүлдө тигүү материалдары Кудайым буйрса ал дагы бир өзгөчөлүк менен болот быйыл. Быйылга ошол баардык парктарда каерде гүл тигилчи жердин баарында гүл өзүнүн эмеси менен эле тигилет. Шаарыбызда ал гүл тигилген жерлерге эч кандай биз маселе жок. Ошол гүлдөрдүн сапатын жана гүлдөп турганын, жана жапжашыл болуп турушун ошону эле деңгээлин көтөрүп коебуз. Мына Борбор калада айрым бир парктарда, мисалы Жаш Гвардия бульвары сыяктуу парктарда ушу батуттарды орнотушат да жайкысын. Анан ал жерде чындыгында барсаңыз аябай антисанитария, ушул кээ бир учурда бир кырсык болуп кеткен учурлар да болуп жатпайбы кырсыгын? Анан бул жагын кандай көзөмөлдөйүн деп жатасыз? Бул жагын көзөмөлдөгөндө ушул биздин Эркиндик паркы былтыр бүткөн экен, реконструкция болуп, өзүңүздөр билгендей мен күзүндө келдим бул ишке. Службаларда жүрүп ошондо эле мен чынын айтайын байкап быйыл Молодая гвардия паркын андай биз чоң иш-чара кылып көрбөйбүз. Бул иштеп аткан парктар, мунун ичин жөн гана биз Молодая гвардия паркынын ичин брусчаткасын алмашып, скамейкаларын оңдоп, освещениеси коюлуп туруп, ал иш-чара быйылкыда турат. Жана сиз айтып аткан батут койгон жердин баарына батут бул балдарга ойногонго бир чети жакшы, бирок зыяны да көп болуп атпайбы? Ошон үчүн бул зыян келген кенедей нерсе болсо да зыяндуу нерсени бала бакырага жолотпошубуз керек. Ошон үчүн ал батуттар коюлган, ошондой башка нерселерди коюлган жердин баары быйыл жазы менен казылып, ал жерге газон жана гүлдөр отургузулуп, газондор себилет. Жакшы, мына ошо шаарды иретке келтирүүдө жанагы чаржайыт унаа токтотууну дагы бир токтотуу керек го дейм да. Анан ошол унаа токтотуучу жайларды иретке келтирүү боюнча кандай пландар? Бул боюнча чоң иш-чара жүрүп жатат бизде. Бүгүн Кудайым буйрса ушу биздин шаардык кеңештин депутаттары ошол тарифтерди жана ошонун өзүнүн бөлүнгөн нормативтерин кабыл алып беришет. Ошол кабыл алып беришти го, уже карап атышат. Биз ошонун негизинде бул жерде бизде абдан чоң иш күтүп турат. Мына бул ушул кабыл алынса бүгүн уже бир жумадан кийин чоң иш башталат. Бул шаар боюнча. Бул жана микрорайондордо газондорго кирип кеткен коюп коет машина. Эми бул жерде 50 күнөөлөрдөн алыс эмеспиз. Анткени биз ошолорго шарт түзүшүбүз керек. Ол жерде асфальттанган өзүнүн парковкасы болсо 5 сом болобу 10 сом болобу төлөп коюп, ар бир адам ошол жерге коюп, үйүзгө татынакай кирип чыгып жүрө беребиз. Ал жана орун жок болгондон газонго коюшат. Анан көчөгө 2-3 ряд кылып коюп коет. Бул шарттын жогунан. Бул жөнүндө Кудайым буйрса февралдын башында чоң иш башталат. Кече жакында жалга да барып келдик. Бир элдер кайрылып ошол жерде могул жерди жасап берсеңер дейт, биз акчасын төлөп, өзүбүз шлагбаум коюп алып, законопослушный адам катары деп уже биздин элдин деңгээли, чынын айтыш керек, элден айланыш керек, жетти да ошого. Элдин деңгээли өсүп жетти. Кудайым буйрса бул иш-чара февралдын башында башталат. Бул дагы биздин чоң көйгөйдү ушул быйыл көп бөлүгүн чечебиз деген ойдобуз. Ушул унаа токтотуучу жайлардын баасы дагы каралып жатканы, көтөрүлөт деген дагы сөз болуп жатат. Эгер көтөрүлсө канча сумма көтөрүлөт? Эми ал баа жагында маалымат менде жок, бирок андай көтөрүлөт деген уккан эмесмин. Бирок эми көтөрүлгөндө эми баарыбыз эле билебиз да 10 сомдон 50 сомго чейин төлөшөт. Эми 50 сомго чейин ошондой эле болот болуш керек, эми 60 сом, 100 сом болбойт да. Ал биздин эмебизге туура келбейт биринчиден. Экинчиден бирок айрым кичирesi айрым ошол мындай соода түйүндөрүндө менчик анан анын алдына токтотуу үчүн бир чоң эле суммада акча төлөп жүрөбүз. 50 сомдон 60 сомдон эмне үчүн ошол жерде деле сиздердин карамакка алууга болбойт? Эми ал жер ошол бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атат да менчикке. Ал өздөрү салган да.
Ал жерге биз башка жанына альтернатива салып, муниципальный кылып арзан кылып койсок, бул башка маселе. Биз ошол ал кишилер дагы бизнесмендерди көп акча коротуп салды да. Бул эң жай актай турган десе ушул парковочный местер. Мыйзамдуу эле иштеп эсептейм, анткени алар частный менчик өздөрү салган көп акча короткон, акташ керек. Мына тазалык ишканасынын кызматкерлеринин эмгеги абдан көп да, бизде ушу шаардын тазалыгын камсыз кылууда, көрктөндүрүүдө, анан айлыктары абдан эле 4-5 миңдин айланасында экени айтылып жүрөт. Сиз ошол айлык маянаны көтөрүү боюнча дагы буга чейин мен билгенде маселе көтөрдүңүз эле, анан бул боюнча кандай аракеттер бар? Бул боюнча аракетти жасап бүтүп, уже ошол тазалык ишканасынын директоруна жана жашылдандыруу ишканасынын директоруна колуна бердик. Мындан ары только биз талап кылабыз. Эми албетте бул туура эмес. 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин көчөдө жүргөн жанагы саначиска дейт, ошолор ошондой акча алып 30 күн иштешет экен, 8 сааттан күнүнө. Алганы 5 миң 10 миң. Карапайым элдин алган акчасы 5 миң 10 миң болуп, бирок жетекчилеринин жана башкаргандарынын айлыгы 50 миң 70 миң болгон. Бул абдан адилетсиздик деп эсептейм мен. Мен аны өзүм жетекчи болуп туруп жол бербейм. Ошон үчүн бул иш кишилердин, адамдардын айлыгы 20 миңден тегерегинде болуш керек экен. Мен эсептедим 20 миң болот. Мен азыр күтүп атам, декабрдын отчетун кандай алып келет, декабрдын отчетунда ошол 20 миңдин тегерегинде айлыкты бериш керек аларга. Анткени ошончо эмгек ошолордуку. Алардын колунан айланса болот. Эртең менен төрттөт турат. Майрам дегенди билишпейт. Жаңы жылда да иштеп атышат. Канчасын машина коюп кетип каза болуп атат. Мен чынын айтайын, ошол эл тараптамын, эл менен. Мага эң кызыгы ошолордун жанагы күрөгү, шыпыргысы, колгабы, жилети жана айлык маянасын мен абдан катуу контролдоп атам. Жанагы Бишкек жашылдандырууда дагы ушундай маселе бар экен. Ошончо керелдикичке иштешет. Алганы 5 миң 10 миң, жетекчилериники айрым аябай чоң экен. Азыр бизде департамент ошол хозяйство деп коебуз, чарбачылык департаментибиз башкарат. Азыр ар бир адамдын айлыгын айына отчетун алып келип турат. Ошонун негизинде мэрия төлөп берет. Ошол акчанын ошого жетишине дагы биз контролдоп турабыз. Мындан ары Кудайым буйруса, бул элибиз, ошол иштегендерибиз декабрь айында ошол айлыкты алыш керек. Зеленхоздон дагы, тазалыктан да. Мына Бишкек водоканал буюрса ноябрдын жарымынан декабрдан көтөрдү. Айлык көтөрүштү, ошол көтөрүп, алардыкы дагы ушул жакшыга жетип калды. Негизи бул эң негизгиси ошол айтып өткөндө Москвага биздин ошол жерде кыргыздар менен сүйлөшүп отурсак, айтат $300 айлык алабыз депчи. Мына бизде ошол иштесе эле $300 айлык алып атпайбы? Мына биз ошону иреттеп түздөп койсок, ошол Москвада барып мусафир болуп $300 алгыча үйүндө, үй бүлөсүнүн жанында, ата-энесинин каршында бул жерде эле алса болот ошол акчаны. Ошон үчүн бул жагы биздин контролдо, жанагы ар бир колгабын, күрөгүн, шыпыргысын бул контроль. Биз мэрия эмнени төлөп берип атсак, биздин шаар башчыбыздын келгендеги, мен даже ушул жумушка келгенде мага биринчи тапшырмасы болгон. Расходный бөлүктү карап, эң ушул карапайым элдин айлыгын контролдогон. Бир тыйын эч кандай бюджеттик акча, бул налог төлөгөн адамдардын акчасы. Ошон үчүн ар бир тыйынга биз жоопкерчиликтүүбүз. Ошонун ар бир тыйынды контролдо деген тапшырмасы бар. Ошонун негизинде иштеп атабыз. Мына сиз буга чейин дагы шаар аралап, карапайым калк менен жолугуп атасыз. Анан ушул шаардыктардын эң бир сизге кайрылган, суранган, өтүнгөн маселелери кайсылар болуп чыкты? Бул эми эң негизги өтүнгөн маселелер, эми жер маселелери бар, бирок ал жакты мен карабайм. Анан бирок ал жагында деле иштер жакшы жүрүп атат. Башка биздин башкарган ветсемерлерибиз бар, иштери жакшы, көп иш кылып атышат. Бизге келгени маселе жол, тазалык, жарыктандыруу жана мусорду чыгаруу. Жана иттер бар, ушундай маселелер бар. Эми алар эл менен ошол колдон келишинче тыгыз иштешип атабыз. Жумасына 2-3
жанагындай жилмастиктерге шаардын арасына чыгып 1 саат 2 саат болсо дагы мен өзүм бул службаларда иштегендиктен ошол ичинен карап көзүң менен көрүп чечкен жакшы да. Ошон үчүн бул эң негизгиси эле элибизге эмне керек? Элибизге жарык, жакшы жол, тазалык жана сиз айткан парковкалар ушулдай бытовой. Жол маселесине кайрылсак, ушул эң көйгөйлүү район кайсы район бизде? Ушу жолдор өтө начар, өтө бир оңдоп түзүүгө муктаж. Эми бизде эң негизги бул эч кимге эме эмес, биздин жаңы конуштарда 47 жаңы конушубуз бар. Бишкекте бүгүн салыш керек деген 750 километр жол бар. Муну ошол быйыл салсак деп болот деген. Бирок ал физически болбойт, мүмкүн эмес, акчасы да жок, жетишпейт. Мына быйыл Кудай буйрса 21-жылы Бишкек асфальт сервистен 40 километр жол салса, экинчи фаза биздин капиталдык курулуш жактан Кытай гранты боюнча 70 километр жол, анын да 30-40 быйыл бүтүп калса, биз порядка 90-100 километр жол жана ошончо километр тротуар салынат деп турабыз. Эгер жылда ушундайдан салып турсак, Кудайым буйрса, бул да чоң жетишкендик. Туура эми, конечно, бул 47 жаңы конуш, ал жерде жол эмес, жол жок да. Байкуштар ошол элибиз бутуна пакет кийет, жай чаң, кышы баткак, ишкылып кыйын акыбал. Бирок ошондон жылдан жылга салынып өнүгүп келатабыз. Буга баарыбыз жапа-тырмак жардам берип, жапа-тырмак иштеп, ушул маселелерди чечишибиз керек. Мирлан Казылаевич, биздин студияга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле сиз жогоруда айткан пландардын баары ишке ашса, менин оюмча ушу жакынкы 5 жылда биздин шаар болуп көрбөгөндөй өзгөрсө керек, жолдор курулса керек. Ошол иштердин баардыгын ишке ашырууда сөзсүз эле шаар башкармалыгын карап отурбай, жапа-тырмак ушул район жетекчилери, жалпы коомчулуктагы бирге күрөшүп, бирге жардам беришибиз керек деген бүтүмгө келдим. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн кеч эмес программасы болду. Биз Бишкек шаарын көрктөндүрүү, оңдоп түзөө, жашылдандыруу боюнча кала жетекчилигинин оюн уктук. Биздин студиянын мейманы Бишкек шаарынын турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэри Мирлан Казылаевич Амантуров болду. Программаны мен Каныкей Жунусова алып бардым. Аман туруңуздар.